Назарыңарда Rama негизиндеги жол тандабас Leopard 5. Муну Toyota Land Cruiser'дин кыраан атандашы деп коюшат экен. Эмнеге ошондой? Азыр аныктап көрөбүз. Бул өтө тез жүрө турган жол тандабас. Prada'да мындай нерсе жок достор. Биздин жолдорго, биздин климатка чыдайбы? Биринчиден бул өтө тез жүрө турган жол тандабас. Заводдун айтымында биринчи 100гө чейин 4,8 секундта ылдамданыш керек. Азыр бардык режимдерди спорт режимине койдук. Батареянын заряды өзүңөр көргөндөй эле 82%. Азыр эми кеттик. 1, 2, 3. Бат эле 100 болуп кетти. Муну параллельный гибрид деп коет. Демек, бул унаада жалпы 3 мотору бар. 2 электромотору, бирөөсү алдыда, экинчиси артында. Капоттун астында болсо бензин мотору. Бензин мотору көлөмү 1,5 литр жана 194 атым күчү менен. Дал ушул бензин мотору батареяны да зарядтайт, анан алдыңкы дөңгөлөктөрдү да аракетке келтирет, же болбосо экөөнүн тең бир убакытта кылат. Заводдун айтымында батареянын заряды өчүп калса, анда күйүүчү майдын чыгымы 8-9 литр болушу мүмкүн. Ал эми гибрид режиминде 1-2 литрле сарптайт. Унанын жалпы 687 аттын күчү бар. Анан достор, дөңгөлөктөргө жалпы 32 миңге чейин айлантма учуру барышы мүмкүн. Элестетип көрүлөчү достор, 32 миң айлантма учуру. Бул эми төмөндөтүлгөн передачаны эске алганда, заводдун айтымында теориялык саны 32 миң ньютон метр айлантма учуру. Ага карабастан бул өтө таң калыштуу нерсе. Унаанын батареясы 31 киловатт-саат. Толук батарея менен 125 чакырым жүрсөңөр болот. Ал эми 83 литрлик бакты 92 бензин менен куйсаңар, анда 1200 чакырым жүрсөңөр болот. Бул жагынан болсо батареяны зарядтайсыңар. Бул жакта постоянный жана переменный ток үчүн 2 разъемдору бар. Жана биз ылдамдыкты текшердик го. Негизи спорт режиминде газды катуу тепкенде бул унаанын алды өтө бийик көтөрүлүп, геликке окшоп ылдамданат экен. Ылдамдыгы жакшы эле сезилет. Айрыкча 2800 кг салмагын эске алганда тез эле ылдамданат. Серпантиндерде кайсыл айдоо режимин тандабак, бул унаа капталга кыйшаят экен. Бирок Prada деле ошондой. Негизи Prada'га караганда мунун бурулушу жакшыраак сезилет экен. Анан негизи муну тынч эле айдаш керек. Анткени биринчиден чуу тосмосу аябай жакшы экен. Анткени дөңгөлөктөрдүн аркалары ызуучудан жакшы корголуптур. Андан тышкары терезелери да 2 кат, ошондуктан айдап баратканда тыптынч сезилет. Жүрүү бөлүгү жумшак. Prada'нын анан ушул Leopard'тын жүрүү бөлүгү плюс-минус бирдей эле сезилет. Алдыбызда турган прибор панелинде өтө көп маалымат экен. Толтура сүрөттөр, унаанын сүрөтү, тоолордун сүрөтү, сандар, жазуулар. Булардын баардыгы көздөрдү чарчатып экен. Көздөрүңөр чарчап кетсе, анда проекцияны эле карап айдай берсеңер болот. Өзүңөр көргөндөй эле унаанын жалпы сырты аябай жакшы жасалыптыр. Фарлары светодиод, алдында килтейген пластмассадан жасалган бамперлери. Дөңгөлөктөрдүн аркалары да ушундай пластмассадан жасалып, катуу пластмасса чийилбеш үчүн. Анан эшикти ачканда ушундай тепкичи чыгат. Окей. Өзү негизи бул унаа бийик отурат. Анан клиренсти өйдө көтөрүп же түшүрсөңөр болот. Анткени бул жагында пневмонун ордуна гидро жүрүү бөлүгү. Төмөнкү позицияда 17 см, ал эми жогорку позицияда 31 см болуп калат. Андан тышкары заводдон бул унаага астына 8 мм коргой турган темир коюп койсоңор болот. Плюс-минус $1400 болуп калат. Салону мындай жакшы жасалыптыр. Эшиктеринде жасалма булгары, бул жагында болсо ушундай сапаттуу алькантара. Отургучтары комбо, напа булгарыдан жана алькантарадан. Анан алдыңкы отургучтарында массаждар бар. Отургучтардын баардыгында жылыткычтар жана муздаткычтары бар. Аудио системасы болсо мындай сапаттуу эле. Deviale деген француз фирмасындагы аудио система. Deviale тууралуу окудумбу муну? Салондун дизайны жеке өзүмө жагат. Мындай эркекче жасалыптыр. Алдыбызда ушундай чоң 3 экрандары орнотулган. Ортосу да мындай өзгөчө чыгыптыр. Айрыкча ушул жеринде баскычтары учактагыдай эле жасалыптыр, же болбосо Lamborghini'нде. Анан негизи муну оталдырганда ушул кызыл баскычты басабыз. Анан жүрүү котормосу ушундай көтөрүлөт экен. Бул негизи мындай керексиз эле нерсе, бирок биринчи жолу көргөн адамдар муну көргөндө таң калат. Негизи көпчүлүк настройкаларды ушул сенсор экрандан кыласыңар. Бирок башкы мындай керектүү опцияларды жөнөкөй баскычтар менен башкара тургандай жасап коюшуптур. Мисалы, клиренсти өзгөртө турган блокировкалар, аудио системанын үнүн, климат контролунун деңгээлин өзгөртө турган жана аварийка.
аварийканы негизи көп колдонобуз да биз. Бул жагында болсо 2 зымсыз зарядтагычы. Анан бул жагында 2 бөтөлкө кармагычы. Бул жакка негизи бийик бөтөлкө салып койсоңор болот. Мынакей. Мындай салып туруп, ушул баскычты басканда бөтөлкө кайра чыгат. Бул жагында болсо муздаткычы бар. Кааласаңар -6га чейин түшүрсөңөр болот температураны. Же болбосо үйгө мисалы ысык тамак жеткирем десеңер, анда бул жер жылыйт. Плюс 50 градуска чейин жылыйт. Прадада мындай нерсе жок достор. Таштарга бул жол тандабас жарайт деп ойлойм. Анткени бул жагында төмөндөтүлгөн передача жана 3 блокировкасы бар. 2 межколесный блокировка жана 1 межосевой блокировка. Андан тышкары бул жагында толтура айдоочу режимдери бар. Кардын үстүндө, баткактын үстүндө, кумдун үстүндө, таштардын үстүндө спорт режими да бар. Спорт режимин жана текшерип көрдүк чогуу. Анан өзгөчө U-turn деген режими бар. Азыр ошол U-turn деген режими эмне кылат, силерге көрсөтүп берели. Айда баратканда ушул капталдагы турган килтейген стойкалар обзорго кичине тоскоол болот экен. Бирок ушул жерде турган 360 камеранын жана килтейген капталдагы күзгүлөрдүн жакшы эле жардамы тиет. Экинчи катарында орун көп. Бийик адамдар бул жакка кенеңлеп атат. Анан башка жол тандабастарга окшоп, ушул отургучтары ылдый түшөт. Түшкөндө деле түп-түз болуп калат. Үстүндө болсо килтейген айнеги бар. Панорамная крыша деп койчу эле орус тилинде. Жүк салгычтын эшиги ушундай капталга ачылат. Сол жака. Бул негизи туура жасалыптыр. Баягы GX 470 бар го, анын эшиги оң жакка ачылат. Бул ыңгайсыз. Бул жака көп нерсе батат. Баса үстү сапаттуу алькантарадан жасалыптыр. Анан негизи бул жака бир нерсе жүктөйм десеңер, арты бийик отурат. Ошондуктан бул жакта ушул баскыч менен артын түшүрүп койсоңор болот. Анан дагы бир айта өтчү нерсе, ушул эшиктин доводчиги бар, орус тилинде айткандай. Акырын эле жаап койсоңор, өзү толугу менен жабылат. Анан кайра өйдө көтөрүлөт. Негизи бизге ушул Кытай жана Корей унааларын реклама кылыш үчүн эч ким төлөп берген эмес. Ошондуктан достор, туура эмес ойломой жок. Анан чет өлкөдөн да биз унаа ташыбайбыз. Биздин башкы максатыбыз силерге пайдалуу, кызыктуу маалымат жеткирүү. Анан биздин өзүбүздүн машина KG мобилдик колдонмобузду силер менен тааныштырып кеттү. Болду. Бизге мисалы эч ким машинаны алып келип, мага моуну мактап бер дебейт. Алып келсе деле жөн эле макул болбойбуз. Биринчиден мен өзүм жакшылап изилдеп туруп, анан силерге болгон фактыларды жеткирем. Жакшы болсо мактайм, жаман болсо жамандайм. Бул Leopard жакшы. Мен айткандай эле мунун түздөн-түз атандашы Toyota Land Cruiser Prado болуп эсептелет. Мунун баасы Prado'га караганда бир топ арзаныраак. Ооба, Prado бузулбайт, тетиктери бар, бышык болуп эсептелет. Эмнеге ошондо? Анткени алар Toyota компаниясы бир эле нерсени көп жылдан бери ар кандай фантиктер менен чыгарат. Ошондуктан алар көп деле бузулбайт. Бул болсо BYD компаниясынын өндүрүшү. Анткени мунун толук аты BYD Fangchengbao Leopard 5. Fangchengbao ал ошол BYD компаниясынын кичи бренди болуп эсептелет. Негизи эле BYD компаниясы азыркы учурда мындай жакшы, мыкты унааларды чыгарганга аракет кылып жатат. Мисалы, өндүрүштүн сандары. BYD'нин өндүрүштүн сандары белгилүү Tesla'дан ашып кетти. Ал эми бул унаалар биздин жолдорго, биздин климатка чыдайбы? 5-6 жылдан кийин көрөбүз кандай чыдайт. Бирок менин оюмча булар жакшы эле чыдайт. Кытайдын жакшы унаалары бар, жаман унаалары бар. Анан ошол кытайлардын унаалардын бардыгын бир чөмүчкө жаман деп салбаш керек. Менин оюмча бул жакшы унаалардын катарына кирет. Ал эми тетиктер боюнча. Бул унаалардын саны көбөйсө, тетиктер деле келип баштайт. Кытай мына жакын эле жерде, тез арада келет тетиктер. Ошондуктан өзгөргө үнөмдүү, тез жүрө турган жол тандабас издеп жатсаңар, бул анда жакшы сунуш, баасы да жакшы. Силер менен болсо машина KG кийинки көрүшкөнчө бар болгула.